Жалкоо аял. Илгери бир киши аялына чепкен жасап берсең болот дейт. Жүн алып келип бер, аны тытып, түйдөктөп, анан жип ийрип, таар кылып согуп, чепкен тигип берейин деп аялы күйөөсүн жүнгө жиберет. Аялынын айткан жүнүн таап келип берет күйөөсү. Арадан дагы бир топ мезгил өтөт. Чепкен качан даяр болот деп сурайт эри. Аялы жүн жыйган тактанын алдына колун салып, мына бир бөлмө тоголок деп ийрилген жипти көрсөтүп, ордуна кайра коет. Мына дагы бир бөлмө тоголок деп дагы бир ийрилген жипти алып чыгып көрсөтүп, кайра ордуна коет да мурдагысын дагы алып чыгып эрини көрсөтөт. Бар болгону 2 тоголок жип ийирген экен. Ошол экөөнү алмак-салмак көрсөтүп, жипти болсо ийрип койдум. Мына жаз чыгып күн жылыды, өрмөк согом. Жыгач таап кел деп күйөөсүн токойго жиберет. Эрин жиберип коюп, өзү жашырынып, эринин артынан жөнөйт. Жыгач кыйып жаткан эрине келип, адыргы кыйган анда өлөт, өрмөк соккон үйдө өлөт деп үнүн кубултуп кыйкырат да кайра үйүнө тез келип, төшөккө чүмкөнүп жатып калат. Аңгыча жанагы үндөн элеңдеп коркуп, эри да үйгө келсе, аялы онтолоп, жаман кыйналып жатат. Эри жөн жайын сураса, куйкум жыттагым келип жатат деп онтолойт. Эри кой союп, баш шыйрактарын куйкалап туруп жыттатса, аялынын баягы онтоосу кетип, бир аз кабагын ачып отурат да кайра талып жатып калат. Бир топтон кийинеси үчүн жыйып, куйкум жыттата көр дейт. Шашып калган эри дагы бир койду териси менен куйкалап аялына жыттатат. Ошондо аял бир аз жакшы болгонсуп калат. Дагы бир күн аялынын баягы оорусу кармап, куйкум жыттата көр деген кезде соерго кою жок, эмне кылаарын билбей, кой издесемби деп турса аялы, кой союп убара болбой, чыгымы да канча. Тиги тактанын алдындагы жиптен ийриле элек жүндөн деле түтөтө бер дейт. Аялынын оорусу кармаган сайын жиптен, жүндөн түтөтө берип, баягы алып келгенинин баары түгөнөт. Ошондо гана аялы оор үшкүрүнүп, эми эс алып, биротоло айыктым окшойт дейт, кадимкисиндей. Ошондо гана эри токойдо жыгач кыйып жатканда уккан, адыргы кыйган анда өлөт, өрмөк соккон үйдө өлөт деген кереметтүү сөз укканын аялына айтып, чепкен кийбесем кийбей коеюн, деги сен аман болчу деп маңдайында отуруп калган экен. Ошондон улам аялдан амал качып кутулбайт деген сөз калыптыр дешет.